Assalamu алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы мекендештер, кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн мен сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Фуркаттын центринен сатыла турган толук курулушу бүтө элек 2 кабаттуу жер үйдү тартып көргөзүп бүт бардык маалыматын алып бермекчимин. Анда назар салыңыздар, мен сиздерге даректерин түшүндүргөнгө аракет кылайын. Эгерде сиздер шаар тараптан келген болсоңуздар, Фуркаттын курдугоюна жетпеген жерде оң тарапта жайгашкан мына ушул Айкөл аталышындагы чоң маркетти билесиздер. Ушул маркеттин жанындагы көчөгө кирип, ичкериге 200 метр түп-түз жүрүп барсаңыздар 4 көчө бар. Ошол 4 көчөдөн сиздер сол тарапка бурулсаңыздар, Абдираимов, Абдикерим көчөсүнө киресиздер. Ошол көчөгө кирип ичкериге түп-түз жүрүп бара бериңиздер. Ошол көчөдө жанагы сатыла турган жер үйүбүз жайгашкан достор. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Жакын эле. Ал эми ушул эле главный жол менен сиздер бул жака дальше кете турган болсоңуздар, бул жерде Фуркаттын круговойу, андан ары кете турган болсоңуздар, Мады өзгөн тарапка карап бет аласыздар. Так, мынакей достор, мен жанагы айтканым мына ушул Абдикеримов, Абдираим көчөсүнө киресиздер дагы. Ушул көчөнүн аяк тарабына бул жака түп-түз жүрүп келе бересиздер. Ушул көчөнүн аяк тарабында, тактап айтканда, оң тарапта 8 бөлмөдөн турган толук курулушу бүткөрүлө элек 2 кабаттуу жер үй жайгашкан. Азыр сиздерге ушул сатыла турган 2 кабаттуу жер үйдү тартып көргөзүп, бүт бардык маалыматын колдон келишинче алып берген аракет кылам. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар пайда болгон болсо, ээсинин номери экранда жазылган. Өзүңүздөр дагы келип көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Көчөлөрүн көрүп атасыздар, орто кеңдикте, шагылдар төшөлгөн. Чек аралары болсо мына ушул пескоблоктон башталат дагы. Мына ушул пескоблоктун аягына чейин болуп калат. Үйдүн 4 тарабы тең пескоблок забор менен тосулуп, чек аралары такталган. Көчөлөр орто кеңдикте, шагылдар төшөлгөн. Үйдүн көчө тараптан көрүнүшү мына ушундай. Бул чоң барадан ачып, үйдүн ичине кирип бара бересиздер. Сатыла турган жер үйдүн жери 6 сотых, жери тегиз, кеңири. Условияларына келе турган болсок, бул жерде таза суу, агын суу бар. Природный газ дагы бар, центральный канализация дагы бар экен. Мындайча айтканда, шаардагыдай эле бүт бардык условиялар бар. Шаарга дагы жакын, болжол менен машинаңыздар менен бир 10 мүнөттө Ош шаарына кирип барасыздар. Үйдүн алдык короосу кеңири кенен, эми өзүңүздөр кийин табитиңиздерге жараша бүт бардыгын кылып аласыздар. Үй тууралуу маалымат берип баштай берели анда. 8 бөлмөдөн турган жер үй, толук курулушу бүткөрүлө элек. Бул үйдүн узун туурасы болсо 12ге 10. Биринчи кабатында 4 бөлмө, экинчи кабатында дагы 4 бөлмө. Эң негизгиси фундаменттери бийик болуп куюлган, себеп дегенде ылдый тарабында подвалы дагы бар. Бышыкыш менен тургузулган, сейсмопоиск колонналары бүт бардыгы орнотулган. Бул жакта видео аркылуу дагы көрүнүп атат. Крышасы болсо кымбат баалуу тернике менен жабылып, суу түтүкчөлөрү дагы орнотулган. Чердагы дагы карагай жыгачтары менен жабылган, черный потолок дагы болгон достор. Узун туурасы 10го 12 болуп калат экен. Жери 6 сотых. Условиялары бүт бардыгы бар. Азыр мен сиздерге үйдүн ичине кирем дагы, бөлмөлөрдүн абалдарын көргөзүп берген аракет кылайын. Өтө сонун жерде жайгашкан достор, алсаңыздар өкүнбөйсүздөр. Эң негизгиси шаарга жакын, 10 мүнөттө машина менен Ош шаарына кирип каласыздар. Маршруттук каттамдары деле бар. Шаардын буш-буштарына барат. Киргениңизде деле бул жагы коридор, прихожка. Мына ушундай бөлмөлөрү кеңири кенен, биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна плита басылган. Бул биринчи бөлмөсү. Подвал менен биринчи кабаттын ортосуна дагы плита басылган экен. Жанагындай дүпүрөгөн эч кандай бир звуктар угулбайт. Бул болсо экинчи бөлмөсү. Мага жакты негизи. Бөлмөлөрү кеңири кенен, потолоктору бийик. Эң негизгиси күнгөй тарапта жайгашкан жер үй. Бул жакта болсо 3-чү бөлмөсү достор. Мындай кеңири сонун экен. Бул жакта айнек терезелерди орнотуп алсаңыздар, көчө тарап көрүнүп калат экен сонун болуп. Так, ошондо бул 3-чү бөлмөсү болду. Мына ушул жерге менин оюмча лестница куруу үчүн бош орундук калтырылган. Табитиңиздерге жараша экинчи кабатка чыга турган лестница кылып алсаңыздар болот. Жана ошондой эле подвалга түшүп кете турган дагы лестница кылып алсаңыздар
болот экен. Так, бул жакта болсо санузели, форточкалары бар, даяр. Бул жагы бир душ кылып алсаңыздар дагы болот. Жакшы, өтө сонун пландалынып, жакшы ниетте салынган үй экен. Эми шартка байланыштуу үйдүн ээси сатыкка коюп атыптыр. Албетте эле өзүңүздөр дагы кийин келип, көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Экинчи кабаты дагы ушундай эле көрүнүштө 4 бөлмөдөн турат. Бөлмөлөрү кеңиргенен, потолоктору бийик. Бул тараф менен кайра сыртына чыга беребиз. Так, достор, үйдүн алдына дагы чыктык. Мына ушул варата менен үйдүн алдына кирип келе бересиздер. Бул тарапта болсо үй менен забордун ортосунда бир 4-5 метр аралык калтырылган. Атайын бош орундук калтырылган. Күнгөй тарапта жайгашкан жер үй, күн чыкканда эле сиз ала турган жер үйгө тийип турат экен. Бул жакта болсо мына ушундай септиктерди даярдап койгон. Мурун даярдалган экен, азыркы учурда центральный канализация келген экен. Үйдүн бул тарабында болсо 1-1,5 метр аралыктагы калтырылган. Так, дагы кандай маалымат берели сиздерге? Мектеп, бала бакча, магазин бүт бардыгы бар. Жакын эле. Балдарыңыздар пешком эле барып келе берсе болот. Фуркаттын өзүнүн маршруттук каттамдары дагы бар. Шаардын бурч-бурчтарына барат. Бул тарапта болсо бир 6-7 метр дагы аралык калтырылган. Бул жака үй чочок, сырткы такчанын бүт бардыгын ушул жака жайланыштырып алсаңыздар дагы болот. Бул тарапта болсо подвалы дагы бар экен. Так, подвалы дагы кеңиргенен, плита басылган. Болжол менен бир 2,5 метр чыгат экен бийиктиги. Подвалын дагы бир кошумча склад же болбосо жашай турган времянка дагы кылып алсаңыздар болот. Подвалы дагы 4 бөлмөдөн турат. 5 кошкон эл, ар ким ар тараптан көчүп келген. Андыктан эч камсанбай кеңири ала берсеңиздер болот. Толук маалымат берген аракет кылдым. Албетте эле өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Эми барыңыздарды кызыктырган баасын айтайын. Баасы болсо $88,000 бааланды. Албетте эле соодалашуу болот. Эгерде реальный клиент болсо, үйдүн ээси дагы реально эле жакшы эле түшүрүп берет экен. Вариант жолдору дагы бар. Эгерде кимиңиздердин шаарда квартираңыздар же машинаңыздар болсо, өткөрүп, үстүнө доплата кылып, алмаштырып алсаңыздар дагы болот. Эмне дейбиз эми? Барыңыздарга ийгилик. Шаарга жакын жерде жайгашкан ушул 2 кабаттуу жер үйдү колдон чарбаңыздар. Сак саламатта калыңыздар.